Біздің кафедра Талас мемлекеттік университетіндегі технология экономика факультеттің структура сол есептеледі. Кафедраның аталышы техникалық процестер, технологиялар. Бізде емей іштерде бюджеттік темалардан башталған іштер бар. Ушудан баштайын. Ақырғы 4 жылдан бері біз ушу бюджеттік қаражаттан Талас регионына тиешелүү актуалдуу болгон проблема бул фасоль жиноо боюнча техникаларды ушул окуп изилдеп ошолорго жаңылык киргизүү болуп келатат. Бизде ушу бюджеттик теманын аталышы могул иштер разработка дене сельской машины, малой механизации для уборки фасоли деп аталат. Ушул теманын биринчи этабында 2019-2020 жылдары биз изилдөөлөр жүргүзүп, ушул изилдөөлөр негизинде илимий жыйынтыкка келип, ошол негизинде проект иштелип чыгып, анын макетин жасап чыгарабыз. Ошол макет, биринчи этаптагы макет могул жерде көрүнүп турат. Бул макеттин негизинде биз ойлоп табышып патент алганбыз. Ал патенттин 22 тур патенти алынып, бул ошол макеттин негизинде проект ойлоп табуучулук деп табылган. Бул боюнча статьялар жазылган. Статьялар ушу биздин университеттин жана Кыргызстандагы илимий басмалардын бетинен жарык көргөн. Ушул теманын ланысы боюнча кийинки 2-нчи жылында ушул изилдөөлөр негизинде дагы бир жаңылык киргизгенбиз. Ал жаңылыктын негизинде дагы 2-нчи патент чечими алынды. 2-нчи патенттин чечимин алынганында жаңылыктарды кыска токтоп, ал жаңылык мындай жаңылыктар менен дайырленген. Комбайндардын баардык бычактары бул жерде макеттегидей 2 жөөктү алып, анан кийин жөөктөн жөөгө чейин кесет да, 2 жөөктүн ортосундагы топуракты аралаштырып кетет, чөптөрүн кесип кетет. Анан бул жерде биз изилдөөлөрдү жүргүзүп көрсөк, бул жерде теги кесилген фасолдун сабактарынын топуракка аралашып калышы сал көбүрөөк экен. Ошондон арылыш үчүн биз кийинки чечимди изилдөөлөр негизинде сунуштадык. Ал чечимде мынакей. Бул жерде биринчи сүрөттөн көрүнгөндөй, жөөктүн ортосундагы топуракты каспастан деп туптура жөөктүн өскөн фасолдун тамырын четинен баштап, 2 жакка касып, туруп тигинен тургузуп кете беребиз да. Мында фасолдун кесилген сабактары жыгылбастан өзүнчө турба жөөк болуп калат дагы, батыраак кургайт, анын топурак менен аралашканы ас болот. Бул жерде болсо ошонун схемалык түрдө бергенбиз. Кандай кылып канча жөөктү камтыйт жана кандайча ошол жерге схема боюнча жайгаштырыш керек инструменттеринчи. Ал эми бул схемада болсо инструменттердин өзүнүн жайгашышы боюнча рекомендацияны кийин размерине чейин аркы бергенбиз. Ал эми бул жерде болсо ушул устройство менен жабдык менен фасоль чапкандын ошо фасолдун аянтында кандайча жүргүзөт, ошо технологиясы көрөсүң могул жумуштар. Ал эми могул фото сүрөттө болсо ушунун өзүн тики Бакаята районундагы Ботерек айылындагы фермердин чарбасында тажрыйба жүзүндө жасап ишке ашырганбыз. Ушул агрегатты текшерип аткандагы ошол бир көрүнүшүн берге койдук. Муну дагы айтып кетейин, ушунун негизинде илимий изилдөө ойлоп табуу деген деңгээлге жеткизип, ошо патент алганга чечим кабыл алдык. Бул болсо баягы биздин ошол фасоль талаасындагы комбайндарды изилдеп жүргөн кездеги фотосүрөттөрдөн. Бул деген биздин ошол бюджеттик темадагы илимий иштерибиздин жүрүшүнөн алынган эпизоддор. Бизде илимий иш боюнча эң негизги ушулар. Анан будан башка да биздеги студенттер дагы ошо илимий ишке тартабыз. Мына макетти жасаганда биздин студенттер дагы ушул макетке жасаганда ошо көмөкчү болгон. Ушул макеттин негизги принциптерин, ошо жасаган материалдарын, детальдарын жасаганда биздин студенттер ошо өз колдору менен жардам берген. Талас университетиндеги технология экономика факультеттеги долбоор
бюджеттен алган доллар боюнча биринчи, экинчи этабында илим изилдөө иштери талас өрөөнүндөгү төө бурчак жыйноочу чакан чарбалардагы керектүү мини комбайндарды изилдеп жасап чыгарууга арналган болчу. Биринчи, экинчи этабында биз ошол чакан чарбалар үчүн фасоль кескен комбайндын макетин жасап чыгардык. Экинчи этабында ошол комбайндын тажрыйбалуу үлгүсүн ушул талас өрөөнүндөгү Ботерек айылындагы дыйкан чарбалардын биринде жасап чыгарып ишке киргиздик. Мунун жыйынтыгы аябай жакшы натыйжаларды берди. Мунун изилдөөдүн негизинде жанагы ушул тажрыйбалуу үлгүнүн биз тиги ойлоп табуу боюнча 2 патент алдык. Анан кийин бул жерде биздеги эң негизги проблема бизге ушу бюджеттик долбоордогу каражаттын суммасы илим изилдөө иштерине жетип калып, ал эми ошол жасалган комбайндын тажрыйбалуу эксперименталдык үлгүсү ошол дыйкан чарбанын каражатынын эсебинен жасалып калды. Бирок ал комбайн ишке кирип, мына акыркы 3 жылдан бери ар жыл сайын 25-тен 30 гектарга чейинки төө бурчакты кесип берип жатат. Натыйжа жакшы. Эми биз бул ишти улантууну 3-чү этапка келип такалып калганбыз. Бул 3-чү этапка ошо тиги мамлекеттик каржылоо булагынан бизге каржы бөлүнбөй калды акыркы 2 жылда. Бирок бизде ушул 3-чү этапты улантууга карата маалыматтарды жыйнап койгонбуз. Жана өзүбүздүн мындай белгилеп койгон кандайдыр бир иш алып бара тургандай материалдарыбыз бар. Ошон үчүн бизде ошо 3-чү этабында биз бирок ошо төө бурчакты кесип жыйноонун комплексин толук түрдө бүтүрүү аракетин жасамакпыз. Анда ошо 3-чү этабында биз ошо кесилген фасолдорду жөөктөн жыйнап үйүп, фасоль талкалган комбайнга даярдап берүүчү жабдыкты жасоого багыттамакпыз. Ошон үчүн бизге илим изилдөө иштерине бир 2 жылдык мөөнөткө ушу миллион сомго чейин бир 800 миң, 900 миң алгачкы эсептөөлөр боюнча ушундай каражаттагы суммадагы каражат керектелинет. Ушу каражат бөлүнүп берсе, биз ушул ишти толук бүтүп, ошо фасоль жыйноочу комплекс толук бойдон ушу жасап чыгарганга даярдап берет элек.